Махабат деген өзү ким? Жетатам бий болгон экен. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун жубайы деп айтышат да анан. Ушу 2018-жылы эки башка жолго түштүк. Телефондун ары сүйлөшүп баргандай сөгүнгөн сагынгандардан бери жастырып алды да. Мен эле жаман эмесмин. Мына булар деле жаман. Мына Махабат сөгүнөт, болот мындай, анан болот Назарова тигинде. Ал биздин жеке жашообуз. Биз дагы мындай шубаган маалыматтар чыгып жүрөт да. Эми ар бир үй бүлөнүн баягы шкафын ачып ийгенде толтура скелеттер чыгат да. Эмподон көп акча алып, шумдук үйлөрдү тургузду, шумдук машиналар айдап жүрөт деп. Ооба, туура. Эче өзгөрүүнү эл көрбөй атат. Ташиевдин коррупциялык схемасын ошол эле Садыр Жапаров мисалы үчүн акчалардын рационалдуу колдонгонун билбейт турабы? Ушундай эле кете берсек эмне болот? Буларда ишеним жок коркоктор. Кайра Манастын туулушун күтөбү, эмне кылыш керек элдер уже Суроо толтурат. Салам достор, менин атым Сапар. Бүгүн бизде конокто Махабат Тажыбек кызы болмокчу. Махабат айым, айтсаңыз, сиз жөнүндө интернет тармактарында көпчүлүктө ар кандай пикирлер бар эле да. Ушу Махабат деген өзү ким? Өзүңүз жөнүндө тааныштырып, каяктын кызысыз, ошол жөнүндө тааныштырсаңыз, сизди көбүнчө эле элдер мындай саясат, ар кандай негатив, позитив жагынан көрүп таанып жүрүшөт да анан. Өзүңүздү кандай үйдө чоңойгонсуз, кимдин кызысыз, кыргызда айтат го, кайсы уруудансың дегендей, ушу кайдан чыккан кызсыз, кайсы жерлик болосуз дегендей өзүңүздү кенен чоңун тааныштырсаңыз. Мен Ысык Көл областына караштуу Ысык Көл районунун Чолпон Ата шаарында төрөлүп өскөм. Ошол жана Калыгул атабыздын сөөгү коюлган Карой деген айылда. Саяк көлдүк, баягы морской саяк деп коет го, ошо саяк уруусунан болом. Андан беш бакачы деп коет. Ошо беш бакачынын кызымын, андан ылдый келгенде Чореке, кичи уурум Орусулу. Ал эми эне тараптан болсо Таластан, энем кушчу, кара кушчу уруусунан. Ал эми өзүм болсо кичинекей кезимен эле баягы коомчулукта чыгып, коомдук адаммын деп эсептеймин. Анткени кичинекей кезимде мен ошол кыргыздын дастандарына, Манас эпосуна аябай кызыгып, манасчы болчумун. Ушу 9-класска деле манас айтып жүрдүм. Өзүм болсо баягы юристтердин жана ошондой эле баягы саясатчылардын үй бүлөсүнөн болуп калам. Чыгармачыл адамдардын. Мен өзүм чоң энем ошол Жамакчы, Кошокчу, Бакан Майдан, Ала Көз деген уруусунан экен. Өзүмдөн чоң энем. Ошол чоң энемен калган чыгармачылыкка дейм. Менин атам Сатыбалдиев Тажыбек мына былтыр 2022-жылы август айында каза болуп калды. Ал да өзү акын болчу. Аябай чыгармачыл адам болчу. Бизде айтайт деседе Дыйкан акын деген ат менен чыгып жүргөн. Мамам болсо ошо Таластын кызы, Кара кушчу уруусунан. Анын жет атасына кайрыла кетсек, Назаралы Бай дегендин тукуму болот. Андан ары кеткенде ошол Нүзүп тай жагым ошо Нүзүптөн да. Өзүмдүн ата жагым болсо жет атам бий болгон экен. Ордобай, анан баягы бий, хан ушулар чыккан. Ордобай деген чоң атам ушул эмеде Үркүндө элин алып, ушу Кытайга барып качып бараткан жерден уйгурлар өлтүрүп кетишкен. Анан кайра ошо көчүп келгенбиз. Ошол Ысык Көл районунан, Ысык Көл областына караштуу Ысык Көл районунун Чолпон Ата деген жеринде туулуп өскөм, шаарында. Андан ошол Калыгул атабыздын сөөгү коюлган баягы Карабой деген айылда чоңойгом. Ошол. Жанагы сизде жана Кыргызстанга белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темировдун жубайы деп айтышат да анан. Ал киши менен кандайча таанышып, кандайча кошуп калдыңыздар эле, ошол жөнүндө да токтоло кетсеңиз.
Мен ошо 2008-жылдары студент болуп жүргөн кезде, ошо юридическийге тапшырып, колледжге, анан ошол жерден студент болуп жүргөн кезде ушу журналистикага бир аз кызыгып калдым. Анан ошол журналистикага кызыгып жүргөндө баягы ЛТР, КТР десе биз ал кезде укмуш көрчүбүз да. Анан ошол жакка барып стажироваться этип, иштемиш болуп, айлык акы албай элечи. Ошол жакта журналистикага кызыгып калган жерде ошо Болот экөөбүз таанышып калганбыз. Бул 2008-жылдар экен. Ошол жактагы Болоттун бир Болот Абдыжапаров деген бир таанышы бар болчу. Ошол менен иштешип калып, анан ошол тааныштырган. Анан 2010-жылдары экөөбүз кандай десем, ага карындаш сыяктуу эле болуп, андан кеп кеңештерин угуп, Болот менин алгачкы биринчи устаттарымдан бири деп айтсам эч жаңылышпайт болчумун. Болотту башында ушу устат көрүп, көп кеңешчүмүн, кептешчүмүн, көп мындай туура багыттарды берген. Анан ошентип таанышып жүрүп эле экөөбүз баш кошуп калдык. Эми баш кошкондо деле укмуш баягы той топур эмес. Мен өзүм негизи той топурду жактырбаган кишимин көп деле. Негизи ошол каныбызда бар экен да. Катыш, той топурду көп жактыра бербеген кишимин да. Анан ошол мындай эле кыргызча эле, мындай эле карапайым эле баш кошуп калдык. Ортобузда бир балабыз бар. Ошо 2012-жылы уулду болдук. Анан биз деле баягы мындайча айтканда баягы эркиндикти самап, эркин мындай өз акылыбыз менен, өз эсибиз менен жашайбыз деп эки тараптан деле баягы тууган уруктардан көптөгөн негативтерди көрүп калдык. Ошентип биз деле эл катары эле баягы барачный үйлөрдү снимать этип, квартира снимать этип, времянкаларда жашаган күндөр болду. Баягы кирди колгой жууп, үйдөн эле тамак жасап. Ал кезде Болот деле жаш болчу. Мен өзүм болсо Болоттон канча 12 жаш кичүүмүн. Мен деле жаш. Анан баягы ошол кыйналып, кысталып жүргөн учурларда ушул Болот экөөбүз бир жок дегенде акча бербесе дагы мындай туура багыт көрсөткөн, жол көрсөткөн бирөө болсо деп көп сүйлөшүп калчубуз. Ошондо баары эле критика айтат, баары эле жамансың дейт. Антпейсиңби, минтпейсиңби, тиги менен барып жагалданып сүйлөшпөйсүңбү, муну менен барып жагалданып сүйлөшпөйсүңбү, ар ким менен катыштыбыз, мамиле этибиз деп. Бирок ошол нерсе эмнегедир баягы жүрөккө жакпайт да, баягы жагалданып. Болот өзү деле баягы басыз уруусунан да. Басыз уруусунан ошо Кудайлат дегенчи. Биздин ошо канда бар окшойт, жагалданганды жактыра бербейбиз да. Эми биздин деле ата-энелерибиз баягы Советтер Союзунун учурунда төрөлүп өсүп калганына байланыштуу баягы стереотипте, менталитеттен чыга алган жок, бирок ошентсе деле бизге деле мындай бут тосууларды көп жасай берген жок да. Ошентип таанышып, анан билимге аябай басым жасадык экөөбүз, акчага эмесчи. Билимге басым жасадык. Анан үйдө идиш аякка кагылышат дегенде түшүнбөстүктөр боло берет. Бир эле эки тараптан эмес, тууган уруктар да аралашып кетет дегенде. Анан ушу 2018-жылы эки башка жолго түштүк. Бирок ошентсе деле баягы туугандар күлөрчү, "Экөөң чын эле ажыраштыңарбы же ажырашкан эмессиңерби" депчи. Бирок 2018-жылдан баштап ажырашканыбыз менен деле сүйлөшүп, катышып, ушул жерден урушуп, ушул күнгө дери келдик. Ошол жерде мисалы Ташиев, Садыр Жапаров чыкса, Кыргызстанда эң чоң секилде отургандар жөнүндө Темиров иликтөөлөрдү жарыялады да. Ошондон кийин эле баягы Темиров лайфты өзүнүн чөнтөгүнө баңгизат салып камап, анан ар кандай кысымдар болуп да, Болот Назаровду камап, анан баягы силердин үйгө чейин келип атайын жаздырууларды, телефонуңарды сүйлөшүп баргандай сөгүнгөн, сагынгандардан бери жаздырып алды да. Анан кайненеңиз менен урушканды, анан Facebook'ta фейк аккаунттар менен сизди Болотту наркоман кылды, ушунун артында ушу аялы Махабат турат деп сизде дагы мындай шыбаган маалыматтар чыгып жүрөт да. Азыркы күнгө чейин токтой элек. Ошол жөнүндө токтоло кетсеңизчи. Баягы мен жөнүндө экөөбүздүн баягы үй бүлөдө ички кийимибизге дери кирип, анан
баягы минтип урушат экен, антип урушат экен, анан сөгүнгөн сагынганыбыздан анын баарын чыгарды, бирок ага биз эч кандай мындай сынып, эми бир эле максатта чыгарат да анын баарынчы. Биз ушул күнгө дейин баягы өз кемчилигибизден уялбаганды үйрөнгөнбүз. Анткени биз пайгамбарбыз же болбосо Кудайбыз деп өзүбүздү идеализировать этпейбиз. Биз жөнөкөй пендебиз биз. Пендечилик да ар түрдүү нерсе болот. Ошондой видеолор чыкты. Ал кезде мен жаңы баштаган учур, бүгүнкү күнчөлүк баягы сабат жетишпейт дегендей, баардык тараптан сабат жетишпейт. Эми баягы агрессия калдырган күндөр болду, эмоция калдырган күндөр болду. Бирок ошол агрессия менен эмоция бул коркоктуктун белгиси. Ал кездерде биз кичине болсо да баягы корксок керек да. Корккондо эмне, ал бийликтегилерден эмес, балким стереотиптен корксок керек, балким өз кемчилигибизди ачыкка чыгаргандан корксок керек. Эми ар бир үй бүлөнүн баягы шкафын ачып ийгенде толтура скелеттер чыгат да. Анан болоттун апасы болсо эми баягы ал эне да. Эне баласы үчүн баягы сарсанаа болот. Ар бир эне өз баласы үчүн кайгырат. Мындай баласын жоготкусу келбейт. Албетте эне болгондон кийин баягы эмоция калдырат, түшүнбөстүктөр болот, баягы күнөөлүүнү издейт дегендейчи. Эми ал баардык эле энелер ошондой да. Анан ал кезде эмоцияга алдырды. Бирок эми баягы эл түшүнүш керек да, бул бийликтин баягы чындыкты айтам десең, чындап эле баягы мамлекетти өнүктүрүп өстүрүп, чынчыл болом десең, жакшы баягы жаштарга деле багыт көрсөтөм десең, сени жакшы адам болом десең, баягы акыретти түшүнүп ойлонуп, жакшы адам болом десең, баягы сени каралап, сенин баягы ич кийимиңе, ич дүйнөңө дери кирип, сени кандай жаман адам экениңди на самом деле мындай далилдеп, жок биз эле жаман эмеспиз деп жоопкерчиликти арта салып, анан ошол ыплас иштерге барып, ошондой кылат экенин мындай эл деле түшүнүш керек да. Эми ошол нерсени көрдүк да. Анан ал негизи видеолорду деле өчүртүп койсок болмок. Колдон келет, баягы 3 жылдан бери көп эле башка баягы коомдук уюмдар менен же организациялар менен баягы чөйрөбүздү кеңейткенбиз да. Эми бирок мен ал видеолорду өчүрткөн жокмун, өзүмдүкүнчү. Өчүрөлүбү, өчүртөлүбү деп деле сурашты алыстагы досторубуз. Бирок мен өчүрткөн жокмун. Баягы Нүзүп Шералыны хандыкка көтөрүп атканда эски өтүгүнүн төрүнө илип кетпеди беле? Баягы ким экениңди эстей жүр депчи. Мен өзүм баягы мудростька стремление жасаган адаммын да, чындыккачы. Мен чынчыл адаммын деп айта албайм. Мен чындык издеген адаммын, ошого умтулган адаммын да. Анан бул эскиден өткөн кеткен, баштан өткөн баягы каталар, ошолорду мен мындай сыймыктануу менен кабыл аламын да. Эмнеге дегенде, каталарды кетиргенден коркпош керек, каталарды оңдобой коюштан коркуш керек да. Мына ошол менин мурун кандай элем, анан мен кандай болуп өзгөрүп оңолушум керек, кайсыл кемчилигимди жеңиш керек деген максатта ошол видеолорду өзүм да көрүп коюп турам. Анткени ар бир адам өзүнүн өткөн кеткен жашоосун мындай үлгү кылып карап, ошону эстеп, өзүн оңдоо түзөө максатында алдыга умтулуу жасаш керек деп ойлоймун да. Билим алыш керек, сабат алыш керек. Эми биз негизи бирөө менен күрөшкөнгө делечи убактыбыз жок. Анткени бирөөнү жеңсең, сен жөнөкөй күчтүү адамсың деп атпайбы? Өзүңдү өзүң жеңсең, сен андан дагы күчтүү адамсың дейт. Мына ал деле баягы ар бир кыйынчылык артында күч сакталат дейт. Ал деле бир Кудайдан бизге бир берилген сабак болуш керек да. Түшүнсүн, билсин депчи. Эми мен баягы наоборот ошол сливтерге мындай кайгырып, өкүнүп, жаман көрбөйм. Мен ошол сливти жасаган бийликке кээде туруп мындай
кээде эмес, мындай ыраазымын да. Анткени балким кандайдыр бир өзүм оңдой албай же бирөө айтып оңдото албай жүргөн кемчиликтеримди чыгарып, анан ошого чоң мотивация берди да. Мына ошол кемчиликтерди оңдоп түзөп, аракет жасоого, анан умтулуу жасоого. Баягы буга чейин жөн эле баягы жеңил желпой жүгүртүп, баягы көп умтулуу кылбай, көп аракет кылбай жүрсөң, ошондой нерселер сени мындай сага чоң мотивация берет экен да. Мындай өзгөргөнгө, туура тарапкачы деп, дагы күчтүү болгонго, дагы кемчиликтер менен күрөшкөнгө, ошого жараша сабат алганга, ошого жараша чөйрө кеңейткенге мындай чоң мотивация берет экен да. Мен өткөндө Facebook'тан окуп калдым да. Сиздин жеке жашооңузду бирөө кызыгып жүргөнбү же иликтеп жүргөнбү, ошого мындай кененирээк маалымат берип койбойсузбу? Ал жерде жазылып жүрөт, сиздин атыңызды, өзүнүн аты Махабат эмес, Айсулуу, анан мындай Сойкул деген сыяктуу Болот Темиров менен ажырашып кеткен, анан түрккө тийген, ушундай мындай шумдук маалыматтар жүрөт да. Анан ошондой адамдарга мындай тактап, чын эле атыңыз Махабатпы же Айсулуубу, ошолорго токтолуп кетсеңиз. Менин атым Айсулуу экен, Айсулуу деп мен билгенден төрөлгөндөн эле Махабатмын. Анда ошол кишилер иликтөөсүн жакшылап акырына деле жеткизип жыйынтык чыгарып коюшсун да. Эми жеке жашоодо эмне? Жеке жашоодо ар түрдүү нерсе болот. Жеке жашоодо бир күнү өкүнөсүң, бир күнү кайгырасың, бир күнү үмүт үзүлөт, экинчи күнү бактылуусуң, баардыгы көңүлдөгүдөй. Анан эми баягы ГКМБ деле слив кылганда кимдин ким экенин көрсөтүп койду. Эми ошол жерде баары мени ОПГ, анан наркодилер, сутенер деп дагы каралаган жерлер бар. Эми сутенер болсом, наркодилер болсом, ушул күнгө дейин ушунча наркодилер менен сутенерди кармаштып эмне мени калтырып коюшуптурбу деген суроо туулат да. Эми ошол айтып аткан сөзүнө өздөрү далил көрсөтсө деген бир нерсени айткым келет. Эми кандай десем, вроде баардыгыбыз эле бирдей билим алабыз да, баардыгыбыз эле бирдей сабат алабыз. Анан ар кимдин түшүнүгү ар башка экен да. Ошо өзүбүздүн алыбызга, күчүбүзгө жараша түшүнүп иш кылат турбайбызбы? Эми каралоо сөздөр айтыла берет. Ага көңүл бурбаш керек. Болгону иш жүзүндө мындайча айтканда, мындай жакшы тарапка өзгөргөнгө, оңолгонго кадам ташташ керек, анан умтулуу кылыш керек деп атпаймынбы? Эми мен жөнүндө, мен тууралуу ушу КТРде деле бар болуш керек, архивинде. Баягы филармонияда Манас айтып, анда Манас Мурас коомдук фондусунда ошолордун баягы арасында болчумун, манасчылардын арасында мүчө катары. Андай кичинекей кыз болчумун. Ушул эле Дөөлөт Сыдыков, ушул эле Самат Көчөрбаев, Рыспай Исаков, Замир Баялинов, ушулар менен эле чогуу жүрүп, ошол эле Азамат Болгонбаев, ушулардын жанында жүрүп эле Манас айтып жүргөм. Анан алар деле мени Махабат катары эле билет. Эми андан бери чоңойдук дегендей. Анан Айсулуу деп кайдан чыгарып атып билбейм. Эми Айсулуу болсо ошого далил көрсөтсүн да. Анан жана кече күнү эле маалымат окудум да, ушу Болот Темиров менен ушу Махабат МПОдон көп акча алып, шумдук үйлөрдү тургузду, шумдук машиналар айдап жүрөт деп. Ошол үйлөр болсо көргөзүп, машиналар болсо эмне машина айдап жүрөсүз, ошолорго да бир тактоо киргизип койбойсузбу? Болот, экөөбүздүн эч нерсебиз жок. Алсак болот, ооба, туура. Үй алсак болот, шумдук машиналарды алсак болот. Баягы 2012-жылдан бери Токмоктун базарында баягы суббота воскресенье сайын чыгып, ошол жерден тапкан, ташыганыбыздын баарына торпок алып, ошонун эмесинен эсебинен үй салдык. Жакшы эле келатканда ушу Тимеров Лайф долбоорун баштадык. Баягы билимибиз, экөөбүздүн сабатыбыз бизнес кылганга деле мүмкүнчүлүк берет да. Азыркы кандай десем, азыркы өздөрүн олигарх сезип жүрүшпөйбү? Бизнесмен сезипчи.
эми аларда сабат жок да, аларды алдаш керек, бирөөнү пайдаланат, бирөөнү иштетип акчасын төлөбөй коет. Биз деле ошо бизнес жаатына кетип, же болбосо азыркы мындай атыбызды колдонуп, азыркы мына 3 жылдан бери азыр репутациябыз деле чоңду, ошону колдонуп деле мындай кандай десем, мындай көр оокатка умтулуу жасап, мындай байлык бийлик топтосок болот, колдон келет. Бирок ар жакта ниетте кандайдыр бир каалоо жок дейби, эмне дейт да, баягы приоритетти ал эмес. Жашообуз жакшы, Кудайга шүгүр. Ооба, кээде акча болот, кээде акча болбойт, бирок Болоттун ата-энеси өзү 90-жылдары ошол Россияга барып, ошол жерден билим алып, ошол жактан баягы өз күчтөрү менен үй бүлөлүк кандайдыр бир бизнестерди түзүшкөн. Менин ата-энем башынан эле баягы мал чарбачылыкка кызыгып, мен өзүмдүн атам деле мындай кандай десем, мындай чындыкты издеп, анан баягы баардык нерсе калыс эмес деп барып өзү акым киши болчу. Анан мурун деле билими аябай мектепте жакшы окуган. Баягы чындык издеп, өкүнүп, баягы кээде мен тамашалап айтком, тиги эмедисиң депчи, Асан Кайгы. Асан Кайгы сыяктуу эле өттү да. Ал деле мен кичинекей кезимен эле баягы барып бетке бирөөнүк нерсе мындайсың, сен тигиндейсиң деп айтып салып эле, анан атама деле көп иштерди козгошуп, көп подставаларды жасап, ушинтип жүрүштү. Анан мен жактан көп деле мындай карапайым эле чоңоюп өстүк. Анан ошо мал жандык жерге, малга жакынмын мен өзүм дагычы. Ошо кичинекей кезден эле мал чарбачылык менен мал топтоп салган бири бүтө элек, бирок мындай салып келаткан акырында ата-энем үйү бар. Ошол машинабыз менин кайнэжемдин машинасы жакында эле бизге өткөзүп берди, Lexus. Ал машина деле эски, көп жыл болду. Аны канча 2018-жылдан бери эле ошо айдап келатабыз. Баягы ремонт, баягы кандай десем, ремонт кылып антип эле айдап келатабыз. Болгон тапкан ташыганыбызда эмне, биздин бир максат бар, приоритет. Бир нерсени түшүндүк да, баягы мамлекетти өнүктүрүп өстүрөм десең, өнүккөн, мындай өскөн сабаттуу адамдардын санын көбөйтүш керек экен. Мына ушул бейлеп эмесинен, организациясынан көп эле жаштарды чыгардык. Эми алар баягы алып кетчүсү алып кетти, бирок баардык эле баягы принцибинен тайбай ушул жерден алган билимин, сабатын өзүнүн пайдасына колдонот деген ишеничтебиз. Ушул жерге эле баягы жаштарга, зарплатага өнүгүүгө, максатка коротуп атабыз. Биздин максат ошол Германияны самабай, же болбосо Американы самабай, Японияны самабай, ошо Кыргызстанда Германияны түзсөк, Европаны түзсөк, өнүккөн мамлекет түзүп, баардык мигранттар бизге келсе, анан ошого жараша биздин элибиз өнүккөн болсо баардык жааттан, азыркы жаштар өзгөчө мындай билимдүү болсо деген эле максат. Ошол. Эми жеке жашоодон саясатка өтсөк, саясат сизге алыс эмес да. Кыргызстанда 2005-жылы Акаев кетти, андан кийин Кантөгү менен Бакиев кетти, андан кийин 2017-жылы Сооронбай Жээнбеков кетти. Бирок бийлик эле алмашып келатат да. Азыркы мамлекет башчылары 30 жылдан бери деп эле сүйлөй берет го, бирок ошо 30 жылдан ашса деле бийлик алмашат, бирок эч өзгөрүү жок да. Анан ушул митинг кылып, революция кылып эле алмаша бергени менен эч өзгөрүүнү эл көрбөй атат да, жоон териси менен сезбей атат да. Бирок чоңдор, мамлекет башчылары айтып атат, өнүгүп атабыз деп эле, баягы капкаяктагы өнүгүүнүн жолдорун айтып атат да. Бирок карапайым калк жоон териси менен сезбей эле баягыдай эле турат да. Ушинтип эле революция кылып, өзгөртүп эле ушундай эле кете берсек эмне болот? Ошого оюңуз кандай? Кечээ 19-унда дагы митинг кылабыз дешпедиби? Негизи
мыйзамдан алганда переворот, революция, төңкөрүш бул мыйзамга жатпаган нерсе да. Переворот экологиялык, экономикалык, анан саясий кризиске алып барат. Анан кайра переворот боло берген жерде саясий баягы стабилдүүлүк жок болгондугуна байланыштуу ал жерге инвесторлор келбейт ал мамлекетке. Ал мамлекеттер менен өнүккөн мамлекеттер кандайдыр бир өнөктөштүк келишимдерди түзбөйт. Бизде 2005-жылдан бери клановый переворот болуп келген. Ошол эле Акаев кетти, анын артынан Бакиев келди. Мындайча айтканда, клановый переворот бул мамлекеттик кандайдыр бир өнүгүү перевороттору болгон жок. Бул ошол эле Акаев түштүк кландарына көңүл бурбай койду. Анан алар бийлик жактан, байлык жактан бир аз кысылды. Анан элге акча бере калды, элди чыгарып, кандайдыр бир популисттик бир жарыяларды жасап, пропаганда жүргүзүп, Акаевди каралап жамандап аны кетиришти. Бирок ошол эле системаны өзгөртпөстөн эле Акаевдин ордун өздөрү ээлеп, ошол эле Акаев алып келген инвесторлорду кетирди, өздөрүнүн инвесторлорун алып келди, өздөрүнө ылайыкташтырып, баягы бийликти колдоно башташты да. Өздөрүнүн үй бүлөсүн көтөрмөлөп, өздөрүнүн кишилерин алып келип, бул баягы влиятельный болуу, баягы бийлик жүргүзүү максатында эле, дөөлөт күтүү максатында эле. Анан баягы мындайча айтканда, өзүн император сезүү. Мындай мамлекет кызыктырбайт. Өздөрү эле кызыктырат, өзүнүн кландары кызыктырат. Кандайдыр бир чөйрөсү бар да, өздөрүнүн кичинекейби, чоңбу, ошол чөйрөсүн өзүнүн ким экенин көрсөтүү, далилдөө максатында эле Бакиев келди. Ал дагы ар түрдүү ар кандай баягы коррупциялык схемаларды мыкты түзгөн адамдарды чакырды. Анан ошол таможня деп атпайбы? Таможня негизи эле Акаевдин убагында түзүлгөн коррупциялык схема да. Мисалы үчүн Кыргызстан мурун транзит болуп эсептелинип, Кыргызстанда жанакындай бытовая техника бүт бар, ошо Кыргызстан аркылуу өтүп, анан ошондон айтып жүрүшпөйбү, Мухтар кошелек депчи. Ошол Мухтар кошелек, Мурат кошелек. Мурат кошелек ошо Акаевдер менен биргеликте чогуу түзгөн схемасы болчу да, бул жанагы таможня аркылуу акчаларды адалдаштыруу. Анан ошондон байып, ал Мурат кошелектун тарыхына барып кайтарганда ал баягы доллар менен дааратканага барып калган деген дагы имиштер жүрөт да. Аябай ушундай шумдук байган дейт. Анан Бакиев келгенде ошол кишилердин баары Акаев менен чогуу качып кетти. Ал Мурат кошелек дагы Дубайга качкан экен. Ошол жерден баардык байлык, бийликтерин баарын ошол жерде түптөшүптүр. Анан кайра Бакиев менен келип ушул схеманы баягы өзгөртүп, анан оңдоп, анан үстүнө дагы кошумчаларды кошушкан да. Анан Бакиев келип, ошол эле Ширшов, эми толтура атын атасаңчы, ошолор менен таможнядагы схемаларды көбөйттү да. Эмеден баягы ден соолук схемаларын түзүштү, ошол эле дары-дармектерлерди бир арам жол менен алып келип, ошонун эсебинен элге сатып, элди анан ошондон акча жасоо максатында билим берүү тармагынан акчаларды адалдаштырып башташты. Баягы жетим жесирлердин колдону ошолордон. Андан кийин Бакиев кетти. Бакиевдин ордун убактылуу өкмөт ээледи, ошол эле Текебаев, ошол эле Отунбаева жана башкасы. Алар деле мындай кандай ойдо келди билбей калдык, анткени 1,5 жылдай эле болду. Анан Атамбаев келди. Атамбаевдыкы эң кызыктуусу бул деле өзүнүн кланын байытуу, өзүнүн кланын өнүктүрүү, өстүрүү, анан баягы бийликти өзүнүн кланына алуу да. Эми баягы булардын мындай карап отурсаңчы, булар бир сериал сыяктуу эле да. Адамдар кетет, келет, талашат. Бул биз 91-жылы эгемендүүлүктү алганда демократиялуу мамлекет болуп эсептелиндик да, көз карандысызчы. Ошол учурларда бул бийликке келгендер, биздин бийликке келгендерчи, ошол мамлекетти өнүктүрүү, өстүрүү максатында кандайдыр бир башка мамлекеттер менен өнөктөштүк түзүп,
анан ошол саясий кандай иштерине бир акча алып келип жүргөн болсо, кандайдыр бир балким ал жактагы бир политиктер идеябыз бир экен деп баягы инвестиция кылып жүргөн болсо, же инвесторлор келип мамлекетке жанагындай салыктарды төлөп, бюджетке кандайдыр бир салымын түзүп жүргөн болсо, Атамбаевдин убагында баягы 2 переворот болду, бирок эч нерсе өзгөргөн жок да. Баягы бай өнүккөн мамлекеттер жана кошуна мамлекеттер булар жөн эле клановый переворот боло берет экен деп туруп акча жактан бир аз кысты да. Бизнесмендер келген жок, инвесторлор келбей калды, өнөктөштүктөрү баягы токтотулду. Ошондо булар ары карап бери карап анан баягы биз сөз эркиндигин Кыргызстанда өрчүтөбүз, өнүктүрөбүз, биз мыйзамдуулукту карайбыз, биз укукту карайбыз демиш болуп, биз демократияны өнүктүрөбүз демиш болуп, анан ошол жерден дагы акча далдаштыруу схемалар түзүлүп баштады. Азыр болсо анан Сооронбай Жээнбеков келди. Ал келген менен деле ал кезде деле Атамбаев менен Атамбаевден кийин Сооронбай Жээнбеков келген учурда деле бир көрүнбөс бир төңкөрүш болгон да. Ошол эле Атамбаев алып келген инвесторлор Сооронбай кууп чыкты. Жээнбеков өзүнүкүн алып келди, өзүнүн кланындагыларды алып келди, өзүнүн тааныш досторун. Анан мындай саясий, экологиялык, экономикалык, кандай десем мындай стабилдүүлүк болгон жок да. Андан кийин 2020-жылы эки дос келди. Булар дагы баягы ошол эле Сооронбай алып келген инвесторлорду кууп чыкты. Баягы өздөрүнүн кишисин, өздөрүнүн кланын алып келип баштады. Тааныш тунуштарын эми баягы эки достун кланын көрдүк да. До конца. Эми бул эки досту Садыр Жапаровду негизи эл тандады. Эл тандады, бирок ошентсе деле баягы Садыр Жапаров мындай сабатсыз башкаруу жүргүзүп атат деп айта алам да, чечкинсиз. Эки дос деле баягы өздөрүнүн кишилерин, өздөрүнүн тааныш тунуштарын, катыштарын алып келип тартып баштады. Эми бул эмнени билдирет? Минтип отура берген болсок, баягы төңкөрүш бул өнүгүү максатында болгон жок да. Төңкөрүш бийлик талашуу эле максатында болот баягы. Азыркы ушул саясатта аты чыгып, аттуу баштуу баягы атка минерлердин баардыгы эле бири-бири менен байланыш, чырмалышкан да. Анан буларга ишеним жок. Ошол эле депутат, эл өкүлдөрүнө, ошол эле аткаруу бийлигине, сот системасына, ошол эле башкасына эч кандай ишенич калган жок деп минтип кете бере турган болсок, азыр мына мигранттар болуп атпайбы, мына миграциянын акыркы биздин мамлекетке баягы киреше алып келе турчу нерсе бул миграция эле болуп атат. Эми бул миграция да токтойт. Эми негизи мамлекетте эң чоң гранттарды алган бул мамлекет. Ошол эле Атамбаевдин убагында $500 миллион ашуун гранттарды алып келишкен. Ошол гранттардын эсебинен кандайдыр бир эптеп эл үчүн бир нерсе жасамыш этип, бирок ал деле өзүнүн максаттарына ороткон. Негизи булар карызды, грантты эмне максатта алат бийликтегилер? Бийлигин улантуу максатында алат. Срогу бүткөндө ошо бийлигимди улантып калайын деген максатта алат. Элди сатып алуу максатында алышат. Же болбосо ошол акчанын күчү менен башка оппоненттерин жок кылуу, аларды каралоо максатында алышат. Азыр деле мына биздикилер чет өлкөгө мындай көбү сурай берет да, эмнеге булар акча сурай берет? Ошо карызды деле булар өзүнүн бийлигин сактап калуу максатында эле алат. Ооба, булар айтып коюшат, мамлекеттин негиздөөчүсү эл депчи. Эл чечет деп. Эл чечпейт. Бирок ушуга электораттар өздөрү күнөөлүү. Бул шайлоочулар. Анткени шайлоочулар буларды биз жумушка жалдап алып келип атабыз да. Бир компаниянын негиздөөчүсү 3-4 адамдан турса, анан ошол 3-4 адам баягы операциялык директор, исполнительный директор деп коет го. Ошол жерге өнүктүрүү баягы финансовый директорин, финансылык директорин, маркетология жактан караган директорлорду жалдап алып келип алып, ошолорду иштетсе, бухгалтер жана башкалардычы. Бизде мамлекетте буларды, бул бийликти 3 миллион киши жалдайт да. 3 миллиондон ашык электоратыбыз бар.
ошол 18 миңден ашуун мамлекеттик кызматкерлерди биз жумуш менен камсыздайбыз. Биз ошолорду кандайдыр бир көрө каттардан бошотуу максатында айлык төлөп беребиз. Кадимки эле жалдайбыз. Анан жалдап, бирок жоопкерчилик менен мындай карабаган, буларды ошол жанагы көзөмөлдөбөгөн үчүн булар өз билемдикке салып отурушпайбы? Бул адам пендечиликте боло берет. Мен деле азыр ушу организацияга бирөөнү жалдап алып келип, бирок эрежени айтпай, аны менен бизде момдай эреже, мыйзам бар дебесем, мындай кайдыгерлик менен мамиле жасасам, ушул жерге келген киши деле акырындык менен ушул баягы организациясынын акчасын урдап, ушул жерде кандайдыр бир кара системалар жүргүзүп, ушак айың, баягы өз кызыкчылыгына аракеттер жасап баштайт да. Бул мамлекетте деле ошондой. Биз электорат буларды көзөмөлдөгөн эмеспиз. Булар ушунча башыбызга чыгып кеткен, баягы канча 30 жылдан беричи, ушунча башыбызга чыгып кеткен, булар биз менен эсептешпей да калган, эл мененчи. Булардын көзү тумандап, майланып, баягы эч нерсе көрбөй калган. Биз ушундай эркиндикти делечи бере турчу адамга берди атпайбы? Буларга биз эркиндикти бере берип, баягы айкөл мамиле жасай берип, булар өздөрүнө мындай чыгып кеткен да, булар уже көзү көрбөй калган. Бул муун ошондой. Ошол эле Садыр Жапаров, Ташиев, ошол эле Бакиевдин кадрлары. Муну баардыгыбыз жакшы билебиз. Азыркы кана люстрация болот деп келди, Райым камалат деди. Райым камалбай эле жүрөт. Люстрация болгон жок. Өздөрүнө окшош, өздөрү менен баягы тил табышып кетип турчу, буларга баш ийип бере турчу, өздөрүнө окшош жаштарды алып келмешетти. Ошол эле Дайырбек Орунбеков. Дайырбек Орунбеков бул кишиде сабат жок. Сабаты бар адам андай кадамдарга барбайт. Фейк троллдордун күчү менен бирөөнү пиар жаратпайт. Кече эле Матраимовдун жанында жүргөн. Кече эле Матраимовду актап жактаган. Булар өздөрүнө окшош жаштарды алып келмешетти, бирок эч кандай иллюстрация болгон жок. Эч кандай эволюция болгон жок. Эч кандай реформа болгон жок. Биз билишибиз керек, болгону адамдар эле өзгөрдү. Эл тарттырып, ошол шайлоого да эч ким барбайт. Эл менен биратолой эч ким эсептешпейт. Бул ошол бийликтегилердин жоопкерчилиги дээрден мурун дагы бул электораттын, элдин жоопкерчилиги. Эл көзөмөл кылган эмес, эл талап жасаган эмес, эл кадр тандаганды өздөштүргөн эмес. Буга эл күнөөлүү эң биринчиден. Анан өзүбүз аракет жасабасак, өзүбүз өнүкпөсөк, өзүбүз кемчиликтерибизди оңдобосок, сабат менен билимге умтулуу жасабасак, анан кантип биз бирөөлөрдү жамандай алабыз? Өзүңдүн кылган иштериңе өзүң жооптусуң да, туурабы? Биз эл жоопкерчиликти алганды үйрөнүшүбүз керек. Жоопкерчиликти алгыбыз келбегендигинин кесепетинен да ушундай болуп атат. Биз буларды эптеп эле алып келип эле бизди козгобо, бизге тийбе, өзүң билесиң деп койгондой мамиле жасаган үчүн булар өз билимдикин ушул күнгө чейин ушинтип жасап келип, ушул деңгээлге алып келди. Эгерде ошондой эл жоопкерчиликти алса, жоопкерчиликтүү мамиле жасаса мамлекетке, биздин мекенибизге, анда мындай көрүнүштөр болбойт болчу. Демек эмне? Демек эл чечкиндүү болуш керек. Эл коркпош керек. Эми түбөлүктүү жашап калган адам болгон эмес. Биз кийинки урпактарыбызга келечек түзүшүбүз керек, курушубуз керек. Мисалы үчүн кетип баратып деле жөн жерден чалынып өлүп калып атпайсыңбы? Төшөктө жатып деле эртең менен турбай калып атпайсыңбы? Баары бир бара турчу жерибиз акырет. Эмнеден коркобуз? Биздин тагдырыбызды мисалы үчүн Кудайдан башка эч ким мындай жаза албайт да. Кудай буйруган тагдырды жашайсың да. Ушул күнү, ушул саат өлүшүң керек же оорушуң керек десе ошондой болот да. Биздин тагдырды алар деле жанакы азыркы бийликтегилер деле, бурунку бийликтегилер деле бизге окшогон эле карапайым адамдар. Алардан корккон дагы, ошол криминалдан, ошол эле бийликтегилерден корккон да бул чоң күнөө. Сен Кудай турса, Кудай сага оп-окшош эле кылып жаратып койгон адамдан эмнеге коркосуң деген суроо туулат. Бул үчүн дагы өз жазаңды көрөсүң. Сен бир эле Кудайдан коркушуң керек. Сен сага окшош, сенден эч кандай айырмасы жок бендеден корка албайсың. Адамгерчиликтүүлүк, акыретти ойлоп коюш керек. Эртең өлчүдөй жашаш керек да. Коркпош керек. Эл коркок. Ошон үчүн
анан отуруп алып айтабыз да, бийликтегилер 200 паткалим, анан 300, 1000 коркок, чечкинсиз, инфантильный деп. Анткени эл өзүбүз ошондойбуз. Анан ошондойлорду жалдайбыз да. Чындыгында мамлекетке академигин алып келдик окумуштусун. Андан кийин инженери келди күчтүү деген. Андан кийин мектепте алтын медаль менен бүткөн, эл арасында кадыр баркы бар деген киши филологу келди. Андан кийин ушу инженермин деп гитаристи, ырчысы келди. Андан кийин агроному келди. Андан кийин физругу келди. Айтор баардык тармактан келди да, окумуштусу деле. Эми эмне элдерим эмне кылыш керек? Же бир еврейди алып келиш керекпи же? Гарвардда окуган бирөөнү алып келиш керекпи же? Кайра Манастын туулушун күтөбү? Эмне кылыш керек? Элдер уже баш айланып калды да. Азыркы жашоодо мен таң каласың да, азыр өнүгүүгө умтулган кишилер, критика айткан кишилерди издейт, компанияларды издейт. Компаниялар. Ошол критиканы айтып атканда сен кемчилигиңди кайсы жерде ката бар, кайсы катаны мен оңдошум керек деген эле максат менен иштейсиң да. Ошол да өнүгүү. Ошол катаны атайын акча төлөп, сен ошол катаны таап бер деп анан ошол компаниялар келип анан катаңды таап берип анан бирок ошол катаны дагы бир ментор деп коет. Устаттар. Ошол катаны оңдой ала турчу кишилердин сопровождениясы менен ошол каталарды өзүң оңдоп өнүгүп атпайсың да. Ошол эле оппозиция, мейли, ошол эле журналисттер. Катаны айтып атабы? Сен наоборот аларга акча төлөп беришиң керек. Ошол катаны өзүң оңдошуң керек. Анан ошол катаны кантип оңдош керек экендигин методдорун, жолун көрсөтүп бере турчу мамлекеттер менен же ученыйлар менен, бирөөлөр менен дос болуп, анан ошолордун сопровождениясында кайсыл бир убакыттын ичинде оңдоп чыгышың керек. Кимди алып келиш керек? Күч өнүгүү болуш керек лидерде. Бул духовное развитие. Анан билим жагынан аябай өнүккөн адам. Анан культура жактан. Культура деселе бизде баягы ырдашым керек, гитара чертишим керек эмес. Культура бул философия. Бул кандай ар бир нерсенин баягы логикалык жана мышлениядан баягы ар бир нерсенин натыйжасын алдын ала алып, анан ошого кадам таштоо, стратегия түзүү деп коет. Духовный жак бул ошол эле дин, ишеним. Сен Кудайга да ишенишиң керек, өзүңө да ишенишиң керек. Анан өзүңдүн командаңа да ишенишиң керек. Ал эми билим жагы бул ошол мисалы үчүн вера жагы бул сага мотивация берсе, ишеним жагы мотивация берип, баягы сени улам жыгылган сайын колдон сүйөп тургузуп, анан алдыга сүрөсө, баягы маданият өнүгүүсү бул алдыда туруп алып, кол булгалап сени чакырып турган нерсе. А билим ошол жолу да. Ушул үч нерсени ала кетиш керек. Бул орусчасынан айткан духовное развитие, культура и образование. Кимди алып келиш керек? Кимди алып келиш керек деген суроону бербеш керек. Кимди алып келиш керек экендиги тууралуу сабат издеп, ошонун билимин алыш керек. Китеп окуш керек. Башка өнүккөн мамлекеттердин аябай өнүккөн, бүгүнкү күндө аябай өнүккөн мамлекеттерди карап туруп, жок дегенде ошолордон мындай жана мектепте класста отуруп алып, отличниктикин двоечник көчүрөт го, ошол сыяктуу хотя бы көчүрсөк болот. А бизде эмне? Мындай да, сабатсыз адамчы, билимсиз адам. Анын кемчилигин айтсаңчы? Ал башка адамдардын кемчилигин издеп, кемчилик менде эле эмес, мына баардыгында бар деп, ал оңолуунун ордуна, түзөлүүнүн ордуна ал башка адамдардан да кемчилик издеп, мына демек кемчилиги бар адам мен эле эмес экенмин. Бул деле жаман турбайбы деп анан баягы жоопкерчиликти арта салган жакшы көрөт. Биздики ошондой болуп атат. Ошол эле мисалы үчүн Ташиевдин коррупциялык схемасын аныктап ашкерелеп иликтеп чыккандан кийин ал эмне кылды? Мен эле жаман эмесмин. Мына булар деле жаман. Мына Махабат сөгүнөт, болот мындай, анан болот Назарова тигинде. Ал биздин жеке жашообуз. Мына булардын менеджери тиги андай, ушагайыңдарчы. Бул жерде го Махабат менен болот өзүнө кетирсе баягы кемчиликти кетирип атыптыр эми. Болгону алар жашоону таанып атат. А сенчи? Сен жоопкерчилигиңди тыянак менен колдонуп, мындайча кыянаттык менен колдонуп, сен ошол уурулук кылып атпайсыңбы?
Сен тоноп атпайсың, тоногон менен анын сөгүнгөнүн айырмасы асман менен жер дейт. Ошол эле Садыр Жапаров мисалы үчүн акчаларды мындай рационалдуу колдонгонду билбейт турабы? Көрбөгөн көргөнү курусун деген сыяктуу элечи. Рационалдуу колдонгонду билбейт. Анан туруп ойлоносуң да, бул эмне? Сен жоопкерчилик алып, инструкция менен иш алып барганы келдиңби, же ошону менен мактанып, башкаларга мына мен деп бир далил жүргүзгөнү келдиңби? Жыргаганы. Азыркы бийликке келгенде деле эмне, азыр чет өлкөгө эмне, бизди өнүктүрүп өстүрөм деген максатта акча издеп жүрөт. Жок. Кийинки шайлоого даярданып атышат. Азыркы учурларда деле мына ошол өздөрү кой берип ийген Матраимов качып барып алып Дубайда кандай иштерди жүргүзүп атканын аны бир гана Кудай, ана Матраимов эле билет. Балким жанакынча акчаны тоноп чыгарып кеткенден кийин боевиктерди жалдап атабы? Ошол эле мияктан Дайырбек Орунбековду, мисалы үчүн Матраимов кандай адам экенин билебиз, ал всегда компромат даярдап жүргөн. Ошол эле Дайырбек Орунбеков бул жерде ошол эле чөйрөнү, элди, өкөнү тукуруп атабы? Жанакындай доконцалар менен ар бир жерге комментарийге лом тыгам, анан арматура менен чабам деген нерселерди жаздыртып провокация кылып. Ошол эле Акылбек Жапаров бул жерден ичинен бир нерседе суроо толтура. Кеп переворот, аны эл кылбайт, аны МПО кылбайт, аны эч ким кылбайт. Эл жөн эле чындыкты айтып, критиканы айтт деп жол көргөзөт. Чыгарып ийди, Матиз менен жүр деп. Негизи азыркы 19 деп деле айтып атпайбы? Сен экөөбүзгө керекпи переворот? Эмне кылабыз биз? Ким байлыгын, бийлигин жоготсо, влияниясын жоготсо, таасирин жоготсо, ошолор кайра ошо таасири менен байлык, бийлигин кайрадан восстанавливать этиш үчүн бир нерсени жасайт. Бул эмоция деп коет. Түшүнүп атасызбы? Эмоция. Ошол кечени бийлигин, байлыгын, таасирин жоготуп алган адам эмоция калдырып, бүгүн кайра ошонусун кайтарып келгиси келип атат. Ошол Матраимовду бул эмне элге же мага же сага зыян алып келем деп ойлоп атат. Бул биринчи очередь өзүнө зыян алып келип атат. Ошону чыгарып ийген киши. Матраимовго, Садыр Жапарова да, Ташиева да кызык эмес. Ага өзүнүн кызыкчылыктары, өзүнүн ээлегени, өзүнүн бийлегени, байлыгы, таасири кызык. Азыркы саясатчылардын ортосундачы достук жок деп айтам. Какта достук? Буларда кызыкчылык эле. А кызыкчылык бар жерде достук болбойт, конкуренция болот. Садыр Жапаров чыгып туруп, мен Мирзиёев менен же Токаев менен досмун десе, мен ишенем. Бирок анда деле кызыкчылыктар кагылышы бар. Бир жапонду айтсам, мен алыстан, тиги алыстан досту изде ошол менен досмун десе, мен ишенем. Анткени кызыкчылыктар жок, экөө талаша турчу эч нерсеси жок. А бул жерде талашып атышпайбы? Көз көрүндө эле ачык эле талашып, анан актанып, жактанып мындай эч ким эчтеке билбейт дегенди болот атпайбы? Калк айтса калп айтпайт дейт. Биз баарын эле көрүп турабыз. Азыр сен да мен калктын катарындабыз биз да. Биз болгону айырмабыз калктан. Биз чыныгы азыр мына депутаттар ишке жарап баягы эл өкүлү болуп келгенде, эл өкүлү бул ким? Эл өкүлү бул эл көйгөйүн көтөргөн, эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө да. Мына эл өкүлдөрүбүз сатып кетип бизди. Мына ошол эл өкүлдөрү мына бүгүнкү күндө өз күчүбүз менен, өз колубуз менен ар түрдүү ар кандай конкурстарга баягы заявкалар таштап, кичинекей акчаны, мисалы үчүн, кичинекей акчаны жеткизип, биз чыныгы эл өкүлү болуп, элдин көйгөйүн эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп берип атпайбыз. А тигил эл өкүлдөрү алар коммерсант болуп кетишкен. Арасында ырчысы да, чорчусу да бар. Албетте саясий стабилдүүлүк жок азыр. Бүгүн 19-у, эртең 20-сы, 30-у анан кете берет. Экиси, бири. Неге? Баягы эле кландык талашуу, клановый переворот. Иллюстрация болбойт. Кимде акча көп болсо, бизде СНГ боюнчачы, кимде акча көп болсо, ошол бийликти тартып алат. Ошон үчүн акча издешет булар. А на самом деле мунун жөнөкөй оңой эле жолу бар да.
бийликти таасирдин ээси болуунун же бийликтин же байлыктын ээси болуунун. Адамгерчиликтүүлүк, калыстык, бул сабаттуулук, бул батырлык, эрдик, кечиримдүүлүк, ырайымдуулук, анан ишеним. Өзүңдү сыйлоо. Алгач өзүңдү сыйлоо, өзүңдү барктоо, өзүңдүн намысыңа шек келтирбөө. Ак акчанын кереги жок. Ошол эле Көлбаев акчаны сактап калдыбы? Анын таасири аны сактадыбы? Сактаныш үчүн эмне керек? Сабат керек, анан ишеним керек. Коркок адам акыры бир күн бара турчу жерине барат, корккон нерсесине барып кабылат. Булардын баары коркок. Ошон үчүн булар мен деле коркокмун. Баарыбыз коркокпуз. Бирок ошол коркунучту подавлять этүү эмес, ошону аттап өткөндү үйрөнүш керек. Коркунуч это нормально. Коркуу сезими болбосо анда биз ушуктарга окшоп же болбосо тиги малга окшоп 9-этаждан секирип кетмекпиз да. Коркуу сезимин да туура пайдаланыш керек. Бул биздин табигатыбыз. Бирок булар башкача коркок. Буларда ишеним жок коркоктор. Ооба, кемчилик кылабыз биз деле. Бирок ошол кемчилик чындап эле сага зыян тийгизип атса, анан коомчулукка аны оңдош керек. Бүгүнкү студиябызга Темиров Лайф жана Айт десе командасынын жетекчиси Махабат Тажыбек кызы келди. Менин атым Сапар. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.